Улуу жаратуучубуз Аллах Тааладан келген ыйык диндердин эң акыркысы ислам дини. Ислам динин кармангандарды мусулман деп айтабыз. Статистика боюнча 2019 жылга алынган дүйнөдө 1 миллиард 870 миллион 611 миң мусулмандар жашайт. Бул көрсөткүч дүйнө калкынын 24,4%-ын түзөт. Ислам динин Орто Азияга таралышы жөнүндө кыскача маалымат айта кетели. Ислам динин Орто Азияга 710 жылы аскер башчысы Кутайба ибни Муслим 5 жыл аралыгында чоң аймактагы бардык падышаларды багындырып, 715 жылда Кашкарга чейин барып, Кытай императоруна элчи жибергенге жетишкен. Мына ушул жылдан баштап Орто Азияга ислам дини тарала баштаган. Азыркы учурда Орто Азияда канча мусулман жашайт? Чогуу көрөбүз. 5-орунда Түркменистан. Түркменистанда 5 миллион 244 миң мусулман жашайт. Жалпы калктын 93%-ын түзөт. Эскерте кетсек, Түркменистанда жалпы калктын саны 5 миллион 639 миң. 4-орунда Кыргызстан. Кыргызстанда мусулмандардын саны 5 миллион 567 миң. Жалпы калктын 88%-ын түзөт. Ал эми жалпы калктын саны 6 миллион 326 миң адам жашайт. 3-орунда Тажикстан. Тажикстанда мусулмандардын саны 8 миллион 933 миң. Жалпы элдин 96,8%-ын түзөт. Ал эми жалпы калктын саны 9 миллион 229 миң адам. Ал эми 2-орунда Казакстан. Казакстанда болсо мусулмандардын саны 13 миллион 161 миң. Жалпы калктын 70,4%-ын түзөт. Ал эми жалпы элдин саны 18 миллион 695 миң эл жашайт. Орто Азияда эң көп мусулмандар жашаган өлкө 1-орунда турган Өзбекистан. Өзбекстанда жалпы мусулмандардын саны 30 миллион 626 миң. Жалпы калктын 96,8%-ын түзөт. Ал эми жалпы элдин саны 31 миллион 640 миң. Мусулмандын бир тууганы. Жалпы мусулмандар бийликте барыбыз ушул ислам динине кызмат кылууну насип этсин. Биздин каналга жазылып, ой пикирлериңиздер болсо комментарийга калтырыңыздар. Ассаламу алейкум.